Азыркы кирип келген 2020-жылы дүйнө жүзү Кытайдан чыккан коронавирус менен күнү түнү күрөшүп жаткан кезде. Коронавирус дүйнө элин коркунучка алып келсе, Кыргызстанда аталган вирустан дагы гепатит оорусу көп коркунучту алып келүүдө. Ал эми биздин фонд бул оору менен жабыркап келген мекендештерге жакындан колдоосун көрсөтүп келет. Каримдуу коомдук кайрымдуулук фонду акыркы 1 жыл ичинде гепатит жана башка ооруларга чалдыгып, бирок жергиликтүү дарыланууга жардам бербеген жарандарга Индия ооруканаларында дарыланууга көмөк көрсөтүү боюнча иш алып барып келет. Бул иш Каримдуу коомдук кайрымдуулук фонду менен Fortis Healthcare Limited компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишимдин алкагында иш жүзүнө ашырылып келүүдө. 1 жыл ичинде жалпысынан 90го жакын кыргыз жарандары биздин фонддун жардамы жана колдоосу менен Fortis ооруканаларында боор алмаштыруу операциясын ийгиликтүү жасатып, ошондой эле ар кандай башка дарылануулардан жана текшерүүлөрдөн да өтүп келишти. Мындан тышкары аталган оорукананын тажрыйбалуу мыкты доктурлары ар бир 3 ай ичинде Кыргызстанга келип, бейтаптарга бекер амбулатордук консультация берип келишет. Жыл башында Каримдуу коомдук кайрымдуулук фонду менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте уюштурган АКС амбулатордук кеңеш берүүгө Fortis Экскорп ооруканасынын ага консультанты, хирург, гепатолог жана трансплантолог, ашказан жана ичеги ооруларына адиси доктор Ариф Аликхан, Fortis ооруканаларынын башкы нейрохирургу, нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы, Fortis нейрохирургия боюнча изилдөө институтунун директору профессор Рахул Гупта жана Fortis Нойдо ооруканасынын урология бөлүмүнүн кеңешчи урологу, ренал трансплантолог доктор Рахул Гупта келишкен. Эки миң жыйырманчы жылдын башталышы менен Индиядан келген дарыгерлер 30 январда мамлекетибиздин экинчи борбору болгон Ош жергесине барып, алыскы жерге жете албаган кыргыз бейтаптарына бекер амбулатордук кеңеш берди. So this is MRI. MRI. Okay. What does it say? MRI. It says that there is no увеличение размера черепа, головного мозга. This, the brain and the head is more than it has to be, but without hydrocephalia. Анда жүр гидроцефалия жоқ деген жүріп айтып без гидроцефалия. 2 years back. So анда жакшы эле болуп атты да. Жок, акыл өспөйт атты. But mental is not normal. Structure is normal. Ош мамлекеттик университеттин алдындагы клиникасында нейрохирург Рахул Гупта муктаж болгон 55 адамга кеңеш берсе, уролог, бөйрөк трансплантолог Рахул Гупта 41 жаранга амбулатордук кеңеш берүүгө жетишти. Ошол эле учурда Ош облустук ооруканасында боор трансплантолог доктору Ариф Аликхан 95 жаранды көрүүгө жетишти. Понимаете лечение? Да. Вот уже Какой Сейчас лисов. Lady Force, да? Да. Хорошо. Лисов. Лесов, да, вот Да. так же Это есть. ошону алып технологиялардын социалдын экономикасын көтөрүп атабыз. Ошол жака алып барып берип атабыз. $30 деген Эки ай ошондой толук 3 ай ичишиңиз керек болот. 3 айдан да кайталайсыз. What about the food? She has to be on a diet. Бүгүнкү биздин ушул врачтарды бул Кыргызстанга чакыруубуздун бүгүн ушул жерде жүрүп аткан аракеттердин негизги максатыбыз ошол бүгүн өнөкөтүндай бир жаман бир аты жаман оорулардын күн санап өсүп бараткандыгы жүрөгү өтөрлүк маселе болгондуктан бир кандайдыр бир деңгээлдеги элибизге журтубузга болгон аздыр көптүр бир кошкон салымыбыз болсо экен деген үмүт менен ушул алдын алуунун жолдору же болбосо бир кеңешибизди берип
бир кичинекей кеңеш дагы чоң пайданы алып келип калар деген үмүттө баягы карайлап турган элибизге бир кичине болсо дагы жылуулук тартууласа экен деген ой максатта баягы туура жол көрсөтүп, балким кимдир бирөөсү ооруп аткан болсо, ошол ооруп аткан бир туугандарыбыз эртерээк баягы эмесин билип, дартына даба табыш жолуна эртерээк өтсө, убакыттан уттурбай деген сыяктуудай ой менен бүгүн Индиядан ушул врачтардын келүүсүнө толук аракеттер жумшалган. Бирок бул келүүсүнө өтө чоң салымын кошкон Жогорку Кеңештин депутаты Тариел Кубанычбековичка биз Кубанычбековичка дагы аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Ал агабыздын дагы өтө салымы чоң, зор. Ошол эле Саламаттык сактоо министрлиги зам министр биздин Мадем Мусаевич агабыз, Аллах сизден ыраазы болсун. Ушундай эл кызматындасыздар. Ушул Кудай буйруса элдин саламаттыгы үчүн талыкпаган аракеттерди жасап жатасыздар. Жана дагы ийгилик, элибиз эч убакта оорубасын, кыйналбасын. Ар бир кыргыз мындай учурда салымын кошуп, бир алдын алуунун жолдоруна бир кандайдыр бир ой кошуш керек деп ойлойм. Барыңыздарга амандык, ден соолук, эч кимиз оорубай. Ош облустук ооруканасы боор менен жабыркаган жарандарга акысыз кеңеш берүүгө, Индиядан келген жарандарга атайын орун берген оорукананын жааматына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге Саламаттык сактоо министринин номер 34-көрсөтмөсүнүн негизинде бизге кайрылган кайрымдуулук фонд, ошонун негизинде биз бир кабинет уюштуруп бердик. Бүгүн ошол кайрылууда бүткүл түштүк жергеси боюнча бир күнгө уруксат сурашкан. Биз ошол уруксатты аткарып, атайын өзүбүздүн поликлиникабыздан орун бердик. Азыркы күндө 100гө жакын оорулуу келип кайрылып, ошонун 70-дей өтүп калды. Эми бул жерде бизде областной больница 3-чү баскычта болгондуктан биз дагы колубуздан келген бүт жардамдарды көрсөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө трансплантология боюнча актуалдуу маселе болуп турат. Азыр Индиядан келген доктор гепатолог болгондугуна байланыштуу айрыкча пересадка печени боюнча көрүп атат. Эми анын бардыгын элдер өздөрү чечет. Бул маселе дагы мамлекет тарабынан да колдонулуп атат, бирок бардыгы частный основада болгондуктан эл өзү карап чечет. Бизге дагы буга чейин көп кайрылуулар болгон. Силерден башка дагы фонддор кайрылган, бирок алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгонбу же бизге эч кандай мындай сүйлөшүүлөр болбой эле кайрылып атышты. Бирок биз аларга уруксат берген жокпуз. Себеби биз үстүбүздө Саламаттык сактоо министри уруксат берсе гана биз ошол фондго, кайрымдуулук фондго же болбосо организацияларга биз уруксат берип, жардамыбызды беребиз. Эл үчүн биз дайым кызматтабыз. Ал эми элибиз үчүн эшигин ачып, төрүнү өткөзгөн Ош мамлекеттик университеттин ректору Кудайберди Кожобеков жана университеттик клиниканын директору профессор Роман Калматовго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Many years back he was suggested this one, hemodialysis, but he refused. He's suffering this. Рахмат сурамыз үчүн. Бул кайрымдуулук болду деген фонду биздин ректорубуз Кожобеков Кудайберди Капаровичке кайрылганда ректорубуз ага көңүл буруп бизге тапшырма берди. Ушул боюнча Индиядан Фортис деген больницасынан врачтар келет экен, гепатолог, нейрохирург, уролог, аларга место бөлүп берсек, алардын консультациясына муктаж болгон Баткен областынан, Ош областынан, Жалал Абад областынан келген бейтаптарга жардам берсин, консультациясын берсин, кеңешин берсин, бардык түрүндөгү врачебный жардамын берсин деген ойдо биз ошо кайрымдуулук болду деген фондунун өкүлдөрүнө сүйлөшүп местоны бөлүп бердик. 2 күн ичинде булар 3 областтын тургундарына акысыз муктаж болгон бейтаптарга жардам көрсөтүп азыркы учурда болуп турат. Биздин университет ушу 2014-2013 жылдардан баштап
бул медицина тармагына өтө катуу көңүл бурулуп келген Исаков Каныбек Абдасетович тарабынан болгон бул демилгөө. Биз ушул клиниканы курганбыз, экспорт образованияны ачканбыз. Экспорт образование дегенде Индиядан, Пакистандан студенттер келип баштаган. Ошол мезгилден баштап биздин мугалимдер, докторлор мен опытым деп Индиянын көп шаарларына барып, көп госпиталдарга барган. Ал жерге барганыбызда биз көргөнбүз, действительно медицинасы өтө жакшы өнүккөн. Азыркы учурда жалган айтпасам, ушул медицинасы один из передовых медицинских технологий в мире эле болуп турат. Индия бул боюнча жакшы, хороший, качественный рывок жасады. Ошол мезгилде биз да сүйлөшкөнбүз через посольство аркылуу, через университет договорлор түзүп, мына 4-5 жылдан бери жыл сайын 2 жолу, 1 жолу JP, Leaf Hospital, башка дагы мекемелерден врачтар келип ушундай мероприятияларды жасаганбыз. Раз болгон. Бул жолу Fortis деген чоң клиникасы бар. Ушу кайрымдуулук болуп деген фонд жакшы кылды алып келип, ал жакта да врачтардын резюмелерин окуп, аябай тажрыйбалуу, опытный врачтар экен. Биз не только индус врачтар менен взаимоотношения бар, Германиядан келген учурлар болгон. Көбүнчө Турция мамлекетинен 3-4 жолу ушундай мероприятие өткөргөнбүз. Эми Россия ошол эле жерде, ал Россиядан деле келип турат. Ош жергесинде өткөн амбулатордук кеңешибизге чет жерден келген докторлордон кеңеш алабыз деп Баткен, Жалал Абад жана Ош жергесинин жарандары келишкен. Бул медициналык иш-чарабыз көптөгөн жарандарыбызга жардамын берип, айрымдары бул жактан жооп ала албаган суроолоруна жооп алып, рахматын айтышты. Сен атың алыстан угуп, Москвадагы азыркы сен менен байланышып постоянно. Ошол аркылуу кечээ таблеткаларын алдырдым. Мына балам 2-чи группа инвалид, өзү 3-чи группа слухонемой, сүйлөбөйт. Ушу балам былтыр 19-жылы май, 26 майда ушу дакта неме калды. Кандай аяк жактан жукту билген, Алла Таала берди. Анан ушу угуп, ушул жака келдим азыр. Ана мед мен факультетине барсам, урологияда көрсөтөйдүм, ушу бөйрөгү да болуп атат. Кечээ ушу сенин дарың алдырттым, рахмат силерге. Ушу 3000ден алып аткандарына кечээ 4 коробканы алдым, жалбырактым. Жана ичип атабыз. Ушу май келсе 1 жыл болот. Силерге чоң рахмат. Аллам шифасын берсин балама дагы. Ушу көптүн катарына айылып кетсин. Алладан тилейм. Силерге дагы денсаулык, тынччылык, аманчылык. Ушу түйүндүн немесине керегине жарап жүрө бергиле, бирок өзүңөр оорубагыла, ооруга чалдыкпагыла. Ушу кыргыз элим бармы сага? Элибизге, журтубузга денсаулык берсин, эл ичинде энелерибизге Кудай буйруса. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздер болбосоңуздар биз бул жарыкты көрбөйт элек. Төрөбүз, түбүңүздөр. Биздин милдетибиз. Жашаштык биздин милдет, жигиттик милдетибиз. Анан Кудай буйруса биздин үй бүлөбүз үчүн, бала чакабыз үчүн, ата-энебиз үчүн дуа кылып койгонуңуздар ушул биз үчүн ошол зарыл. Дуа кылып атам, намаз окуп, эч ким кыйналбайды. Рахмат. Otuz birinchi yanvar күнү болсо Борборус Бишкек шаарында Индиядан келген докторлорубуз элдерди кабыл алды. Бор боюнча келген дарыгер Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан эне жана баланы коргоо улуттук борборунда кабыл алса, бөйрөк жана нейрохирург адистери Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Кортекс нейрохирургия борборунда кабыл алышты.
Орус сөзүңүз түшүндүрүп бере аласызбы же мен отуруп берейинби? Сестра, бери хорошо. Мне все, результат есть, рецепты, меня туда отправляйте. Мен жолдошум Шаршен Усанбекти алып келди врачка биринчи ошо эмеси көп чыгып калып, вирустары көп чыгып, анан дары ичти. Экинчи келгенде кайра вирустары жок калыпты, жакшы болгон. Үчүнчүсүндө келсек, кайра вирустары көп чыгып калыпты. Кайрымдуулук фондусуна кайрылдык. Ошо бизде ал бала жакшы тосуп алды, башчысы Азамат. Ошондон дары алып атабыз, азыр буюрса ошо Индиядан врачтар келип ошону көрсөтүп атат. Алардын кайрымдуулук фондусуна рахмат, эң чоң. Элге жакшылап чоң жардам көрсөтүп атыптыр айланайын. Ушуңардан жазбай ишиңер ийгиликтүү болуп, каалаган максатыңарга жеткиле, элдин батасын алгыла. Рахмат айланайындар. Буюрса ушу Индиянын врачтары, травматологдору, гепатологдору келип, ушинтип кайрымдуулук фонддун аты менен келип көрүп атканга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде азыр гепатиттер жана боорунан операция жасалып келгендер отурабыз. Мына айрыкча боорунан трансплантация болуп келген адамдар биз кайрадан ушу Индиянын врачтарына көрүнүп өтө муктажбыз. Бизге гепатологдордун келиши бат-баттан келип турса, биз ошолорго анализибизди көргөзүп, дарыбыздын нормасын билип турганга бизге абдан жакшы болот эле. Ушул жерде мен ойлойм, ушу көпчүлүгүбүздүн ойдо да фурсаттан болгондорубуз. Доктор Вивек жана Мукулдун карамагында биздин ушу немелердин атынан да ушу билдиргим келет. Боорунан операция жасалган жарандардын атынан. Ушундай фонд уюштурган, ушундай кайрымдуулук фонд менен ушундай врачтардын тез-тезден келип биздин акыбалыбызды көрүп, билип туруусун каалайбыз. Жана бул фондко биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Алла разы болсун. Мында дагы бир эме бар. Азыр анча-мынча эми ар кимдин ой аркандай болуп калат экен эжеке. Кээ бирлердин түшүнүгүндө ушундай болуп калат экен да, кээ бирлер ойлойт экен да, бул кайрымдуулук фонд бир кызыкчылыгы бар үчүн Индиянын докторлорун алдырып, ушундай иштер жүргүзүп атат деген ойлордо ой пикирлер пайда болуп калат экен да. Негизи урматтуу бир туугандар, бизде эч кандай кызыкчылык жок. Биздин эң кызыкчылык Аллахтын ыраазычылыгын табуу, элибизге, мекенибизге кызмат кылуу. Анан бул жерде бизге эч кандай бир тыйын да кызыкчылык жок. Келет алар, өздөрүнүн каражаты менен келет. Биз болгону бул жакта уюштуруп беребиз. Бекер консультация берет, кайра кетишет. Болгон кызмат ошол. Анан бул кызматтын артында ушундай үйлөп аткан апаларыбыз жакшы маалыматтарды алып, ошол врачтардын айтканы менен түзөлүп аткан, оңолуп аткан бир туугандарыбызды көрүп атабыз өзүбүз. Ошон үчүн келиңиздер. Биргеликте ынтымактуулук менен ушундай иштерди жүргүзө берсек, келечекте аракет кылып, ушу Индияга эле бара бербестен Кыргызстаныбызга ачып ушундай больницаларды. Бизде дагы ушул жакшы докторлор жок эмес, бар. Ошол докторлорубузга жардам берип туруп, ошол Кыргызстаныбызда эле боор алмаштыруу больницасын клиникаларын ачып алсак өтө жакшы болот эле. Ошон үчүн биздин негизи ынтымактуулук керек. Ынтымак болсок баары болот. Кудай буйрса. Туура, ал жерде мисалы Индияга барганда ар бир адам өзүнүн каражаты менен барыш өтө оор. Мисалы үчүн $50,000, $47,000 жасалып, азыр кийинки учурда госпиталдарда кантаган десем, госпиталдарда адамдардын оору көбөйгөндүктөн баалар түшкөн. Ал жерде эч кимди алдап жебейт. Индия ушунчалык мен ойлойм, баардыгы тең чек менен кассага төгүлөт акча. Ал эми мен ооруп атам, ошол жака барам дегенде жалгыз бир адам эч жака жетпейт. Өзүңдүн доходуң үй жайыңда баардыгын сатканда да жетпейсиң. Ошон үчүн мына бул кайрымдуулук фонд ушул ооруп аткан адамдын үнүн, ошол ооруп аткан адамга акча керегин ушул кайрымдуулук фонд жеткирип жатат. Ушулар аркылуу көп адамдар өздөрүнүн өмүрүн сактап калатат. Мен мисалы үчүн өзүм операция болгон убакта кайрымдуулук фондго кайрылган эмесмин. Мен өзүмдүн жеке каражатым менен барып операция болуп келгенмин. Кудайга шүгүр, ушул Индия мамлекети, Индиядагы врачтарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени экинчи жашоого ушул аркылуу, Индия аркылуу келдим. Анан туура ушул барыш келиш чыгым оңой эмес. Биз бир эле операция жасалып келип калып калбастан кайра 6 ай сайын Индияга барууга туура келет.
ар бир адам өзүнүн жашоосу үчүн, ден соолугу үчүн ошол жактын анализинен, ошол жактын музысынан, ошол жак врачтан өтө көрүнгүбүз келет да. Анан барабыз. Мен мисалы үчүн 2 жолу бардым Индияга көрүнүш үчүн. Кыргызстанда деле ушундай деңгээлде ачылса, ушундай операция болсо, канча деген жарандарга жеңилдик болот эле. Computer tomography when he was 2. Она не могла, потому что он сложный был, не мог рассказать. After that, they tried, but they couldn't because he's not cool. Yes. Assalamu alaikum makandashlar. Biz hozir Jaldagi детский больницадабыз. Bu yerga kelganimizdan maqsad Indiyadan o'sha kelishim bo'yicha yilina 3 jolu, 2 jolu doktorlarni aldırıp kengesh o'sha hozir ko'chirda. Elimizga biraz da olsa salımımız bo'lib qolsin, kichkina yordamimiz tegib qolsin degan maqsadda o'ta qiynalib жатқан, o'sha o'rib жатқан bir tuğanlarımızga kichkina da bo'lsa yordam bo'lsin deb o'sha Indiyadan vrachlarni, yaxshi vrachlarni chaqirib, bizga kengash berib zalda o'tiramiz. Mana hozir kecha O'shda oldu, bugun Bishkek shahrida. Bu yerga kelib, ikkiga bo'lingan vrachlar, biri Cortex klinikasida, biri shu Jalda. Albatta bu xizmatda shu ministerlik menen birgelikdebiz. O'sha ministerlarga da Alloh rozi bo'lsin. O'shunday Qaydiger Qarabay bizga o'shunday mekamelerni berib, mana yaxshi qo'shimcha salomlar bo'lib o'tadi. Eğer biz özümüz bolsak, anda kichkina qiynalib qoladilik bilben. O'ta yaxshi o'shunday ministerlar, bizning ustimizda turgan ağalarımız, o'sha kichkina bizning qo'limizdan tartib kichkina yordam ko'rsatib qo'ysa, biz de qancha bir quvonch bilan, qancha bir yengillik bilan shunday ishlarni doimo olib boradilik. Ana hozir Arif degan gepatolog doktorimiz kelgan. Hozir odamlarni qavolab o'tadi. Xudoy buyursa, o'sha qilayotgan ishimiz egillikli bo'lib, kichkina da bo'lsa, el uchun yordam bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi deb. Биздин бул эл үчүн болгон медициналык иш-чарабызга Саламаттык сактоо министрлиги эбегейсиз салымын кошуп, Кайдыгер Карабай өз салымын кошту. Ал эми Бишкек жергесинде нейрохирург жана уролог докторлор үчүн жогорку деңгээлде тосуп алып, керектелүүчү жабдуулары менен камсыздап берген. Cortex клиникасына дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Неберем 12 жашка чыкты. Аябай бул нерв системасы боюнча нарушение болуп, аябай катуу кыйналып, барбаган жерибиз калган жок. Ана биздин республикада мындай тиешелүү профессионал адистер жетишпегендиктен мен ушул азаматка Кудайым разы болсун, ушунча разымын. Эртеге Индиядан профессионал адистерди чакырып, ушу баламды көргөзүп, болгон аракетин эл үчүн жумшап атат. Азамат. Мен разымын, Кудайым разы болуп иши оңолсун. Эл үчүн талыкпай иштей берсин, алдыга кетейин. Азаматтын өмүрүнө береке берсин, Кудайым ушундай жүрөгүнө, элге боор ооруган ушундай аракетине күн тыным албай иштеп, буга чейин дагы канчалаган адамдарды соолуна калып операциялар жүргүзүп аткан көрүп эле угулатабыз. Биз өзгөчө кыргыз эли аябай ыраазыбыз. Ишине ийгилик каалайм, өмүр каалайм. Aman esem olsun, Allah razılığını versin. Şu memleket bizge şunca görmegen kamkortuktu, şu azamat kayboluk. Gün tınım albay hareket kılıp atat, el üçün iştep atat. Bunday azamatlar bizde köp bolsa, bizde şu kanday gana oğurlarla jolup atabız kırgız eli. Elde oylogon azamatlar hatırlarımız, eldik uğuldarımız az. Biz azamat kaybolduğunda sığınıktanabız. Kırgız eli sığınıktanabız. Ömürlük olsun. Kuday işin kolduk. Dahi işkerlege jogotlap, şu elge kızmatın kılayıyorsun. Biz bugün күндө Кыргыз коомчулугундагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири болгон адамдардын да биздин саламаттыгыбыз жана ушул ар кандай бир аты жаман оорулар менен бүгүн көптөгөн биздин мекендештер жабыркап келет. Ошонун айланасындагы биздин кичине болсо дагы салымыбыз болсун максатында кайрымдуулук фонд өз аракетин жасап келет. Мына бүгүнкү күндө ушул консультацияны кеңеш берүү, ушул оорууну алдын алуу, же болбосо ошонун айланасында тезирээк аракет кылууну колго алганбыз.
ошону менен биргеликте мына азыр Индиядагы Форбс клиникасы менен келишим түзүп, ошол ортодогу бир татыктуу көпүрө болуу аракетинде биз иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок бул иш аракеттерибиздин баары ушул жалпы элибиздин, журтубуздун ынтымагыбыз, биримдигибиз менен. Анан ошол эле учурда мына азыр Кыргызстанда дагы ушундай биздин аракетибиз азыр ошол кеңеш берүү болгондуктан азыр уюштуруу иштери дагы мына азыр уюштуруу иштерибизге дагы салымын кошуп, өздөрүнүн бир колунан келген колдоон жасап аткан бир туугандарыбызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби ошол кеңеш берүүдө дагы бизден мындан алдын өткүзгөндө 428 адамды кабыл алынып, ошолор өздөрүнүн бир канчасы ушу дарыланууда бүгүнкү күндө алдын алып, ошол билбей жүргөн нерсесин билип, ошол кеңеши берилип, бүгүн жакшы жыйынтыктары бир топ. Азыр дагы мына бүгүнкү күндө кече күнү бир күн Ошто жана бүгүн ушул Бишкекте өтүп жатат. Кортекс, сиздер көрүп турган Кортекс клиникасынын ошол жетекчилиги Кадыров Руслан агабызга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби мына эшигин кенен ачып, бүгүн канчалаган кыргызды ушул кубантып, сүнүтүп, өзүнүн жакшы бир жалпы жамааты менен жакшы кызматы көрсөтүлүп турат. Биздин негизги башкы байлыгыбыз бул ден соолук болгондуктан ушул агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул колдоо көрсөтүп, буйруса анан ушундай аракеттерибиз күчүндүү болсун, эч кимибиз оорубайлы, Кудай буйруса. Мындайча айтып келгенде, мына өткөнкү дагы бүгүнкүдө да саны 400гө жетти. Эгерде кеңеш берүү мисалы бүгүнкү күндө 2000 сомдун айланасында жүрүп жатат экен биздин баамызда. Бирок 400 кишини 2000 сомдон алып келгенде эле бир топ. Бул да болсо чоң жакшылыктардын бири. Ошон үчүн Кудай буйруса, мындай аракетибиз ынтымак, биримдик болуп турса, биз көп нерсени жеңе алабыз, көп нерсеге жете алабыз. Баарыңыздарга амандык тилейм. Бул жолу Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду амбулатордук кеңешти Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте уюштуруп жатат. Ал эми келечекте биргеликте министрлик менен коомубузда кыйынчылыкты көрүп жүргөн мекендештердин көпчүлүгүнө жардамыбызды биргеликте беребиз деп ишенебиз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун кызматы бир гана эл үчүн. Ал эми бизге күчтен берген сиздер, кайрымдуу кыргыз элибиз.